Bismillah, elhamdülillah, vahdahu ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerinden. An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma minkum min ahadin yetavadda feyuhsinil vudu'a thumma yekulu eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme cealni minet tavvabine ve cealni minel mutatahhirin. İlla futihat lehu ebvabul cenneti semaniyetu yedhulu min eyyiha şa'e. Muslim rivayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisin Umar ibn al-Khattab mınday dedi. Sizlerden kimiңер дарат алса, даратты жақшылап алса, андан дарат албағаннан соң Əşhədü ən la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ушул дуаны айтса, Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, анын шериги жок, жалгыз деп күбөлүк берем. Жана күбөлүк беремин Muhammed aleyhisselam Allah'ın pendesi jana elçisi ekendигине күбөлүк беремин деп айтып, o Allah'ım meni tövbe kılganlardan kıl, jana meni pakiza taza insanlardan kıl деп дуа kılsa, aga 8 beyiştin 8 eşik açılат eкен. Kalaganından kiret. Demek urmаттуу момун мусулмандар, бул дуа тилге байланыштуу. Биз буну жатташыбыз керек. Зээнибизде, акылыбызда жаттап калып, тилибиз менен айтыш керек. Тилге байланыштуу. Ушул дуаны айтып, сиз намазга, Куран окугангабы, бир жаназагабы, же жөн эле дарат алып жүрөмүн, дарат менен жүрөмүн деп кандай эмне болсун дарат алып эле артынан ушул жогоруда айтылган дуаны айтсаңыз, сизге 8 бейиштин эшиги ачылат. Эгер жан берип ошол жерде Аллах Таала өмүрүңүздүн акырын аяктатып жаныңызды ала турган болсо, сиз бейишке киресиз. 8 бейиштин каалаганына кирет. Муслим риваяты. Аллах Таалахым балдарыбызга, кыздарыбызга, жана жалпы элдерге ушул дуаны жаттаганга Аллахым өзү күч кубат берген болсун. Зээндерибизди ачкан болсун. Аллахым бизди бейиши менен кыямат күнүнө сүйүндүргөн болсун. Ва ахире дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.